Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Араб тилине саякат аттуу долбоорубузга кош келипсиздер. Ушул араб тили жөнүндө кичине маалымат козгоп айта турган болсок, бүгүн дүйнөдө араб тилинде сүйлөгөн 22 араб мамлекети бар. Бул мамлекеттерде араб тили расмий тил болуп эсептелет. Ошол эле убакта Бириккен Улуттар уюмунда араб тили 6 тилдин катарын толуктап келет. Бүгүнкү күндө ушул тилде, араб тилинде 300 миллиондон ашык калк сүйлөп келет. Биздин мусулмандардын ыйык болгон Куран китеби араб тилинде жазылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн көптөгөн хадистеринде бейиш элдери араб тилинде сүйлөйт дейт. Ошондон улам, урматтуу биздин долбоордо катышуучулар, сиздерди араб тилин үйрөнүүгө чакырмакчымын.